Welcome. How are you? Египеттен подписчиктерimiz çoğaldı adamı. Египетке келип ушундай жылыс болуп кетебиз. Кейде уруксат берип кейде Кээде уруксат бербей калабы? Башка өлкөлөрдөн келет окшойт да. Мынча келгендер. Пирамидалар бирөөлөр үчүн жөн гана таш болсо, кээ бирлерине баалуу тарых. Карагыла, жүздөгөн, миңдеген дүйнөнүн төрт бурчунан келген туристтерди өзүнө тартып турган эбегейсиз зор фараондордун көрүстөндөрү өздөрүндө эмне сыр камтып турат. Дүйнөдөгү эң узун дарыя Нилди жээктеген Каир шаары, Клеопатранын мекени, жакынкы чыгыштагы эң ири мегаполис. Деги эле дүйнөдөгү тарыхка бай өлкөлөрдүн бири Египет эмнеси менен кызыктуу. Ушулардын баарын мен жакындан таануу үчүн атайын учуп келдим. Ассаламу алейкум, сиздер менен мен жолоочу Адилет. Андыктан каналдан алыстабаңыздар, көрүүңүздөр көңүлдүү. Опа. Ошентип Шарм-эль-Шейхтен да түнкү автобус менен келип алдым. Азыр аркамда Нил дарыясы жайгашкан. Нилди билесиңер да, дүйнөдөгү эң узун дарыя болуп эсептелет. Бул жагымда уже Каирдин трассасы. Каирде трасса дайыма ушундай, бул Индияга окшоштурат экен мен. Индияда мындан бир аз ысыгыраак, нем жок, а бул жерде аба ырайы бир аз Кыргызстанга окшош кетет экен. Азыр мен пирамидаларга кетишим керек. Пирамидаларга автобусту күтүп атам. Оранжевый түстө сары кызгылт деп коебу. Автобустарды күтүшүм керек эле, микроавтобустар. Көрөнбөйт го. Элден сурасам булар англисче билбейт, же мен арабча билбейм. Кыскасы билбей түшүнбөй турабыз. Мүмкүн ушулардын баары эле кетет деп. Көрдүңөр да, угуп атасыңар да ошол шумду. Базар көнүп калышкан. Шаарда мына пробканы азайтыш үчүн ушундай көпүрөлөр жол үстүндө көп курулган. Булар да албетте пробканы азайтат сыгынды. Эптеп атып, адамдар менен сүйлөшүп, англисчеден арабчага которуп атып, телефондон сурап, микробусту токтотту. Өзүм болгондо мен ошол жерде тура бермек экен, 1 саат, 2 саат автобус таппай эле, себеби бул жерде номерлери деле жок. Бустарда кайда кетери түшүнүксүз. Баарын токтотуп алып сураш керек экен, кайда барасың, кайда барбайсың деп. Кыскасы мени айдоочу жолдон таштап, бир Арам дейби, араба дейби, Сузуки жана кичинекей мотоциклдар менен дальше кет деди. Эми аны түшүнгөн деле жокмун. Анан кийин эртеле качып кетейин деп эле түшүндүм деп кетип калдым. Рахмат айтып коюп. Какой транспорт едет в пирамида? Ошону сурайбыз азыр. Ким жашыраак бирөөдөн сурайынчы. How much? هتنزل تركب محطة تانية تركب مواصلة تانية. How much? 7 جنيه 7 باوند. Bilmem ne dedi, düşünmedim, oturup öğrenci. 7 funt menen gelip kaldım. Жалпы эсептегенде 7 плюс 8 15 20 funt menen шаар аралап Египет пирамидаларга жакындап калдым. Пирамидалар түз караганда ушул тарапка кетебиз, бирок дагы ал жака автобус же Сузуки менен кетип болушум керек. Мүмкүн жооп атам. Бирок ага чейин тамактанып алыш керек болуп атат бул жерде. Тамакты жолдон ары өтүп жайтандай азыр бул жерде деле Индиядагыдай жолду кандай өткөрүн көрсөтөм. Азыркысындай оңой болду. Эми салам алейкум. Машина өзүнөн чоң. Бул жерден канча өтөбүз? Мындай эле өтүп кете беребиз. На, карачы, мына тюник машинаны.
Bizde ушундай тюнинг жасайбы? Индустарда ушундай кызыгат. Ушу канында бар окшойт булардын. Вроде булар коптылар менен арабтар эле болот. Бирок мындай индусташып кетти да, индустардан жуккан экен да. Специяны көп жешет. Пирамидаларга баягыдан алдын бир аз тушак коюлду болгон дедим, себеби пирамидаларда 3-4 саат жүрсөм керек. Анан да атайын улуттук мындай шаурмаларды заказ бердим, бул тоок менен экен. Баасы жакшы эле, 180 би 150 болду. Ошондо 350 сом. Анан кийин пепси бул 50. Дамын көрөйлү. Ачуу кылып берейин дедим эле, жок. Ачуу кереги жок, жөнөкөй эле дедим. Chicken. Пирамидаларга да келип калдым азыр. Өйдүдөн пирамидалардын көлөмүн карагыла, жактан көрүнөт. Анан кийин билет алдым ичине кириш. Эң арзан эле бул чет элдиктерге 700 фунт экен, бул деген 1250 сом. Кымбат экен, бирок үчүнчү келгенден кийин алып кое берейин. Жергиликтүү калктарга, египеттиктерге 60 экен, 100 сом. Пирамиданын ичине кирип элдер о деп оозун ачып таң калып карап отурса, мен эмнени карап атам айтайын да. Албетте бул көлөм адамды суктандырып койбойт. Бул жерде атасы, баласы, небересинин үчөөнүн пирамидалар параллельно жайгашкан. Бирок мен бул жерде көңүл бурганым эле, көңүлүм түшкөн эле акча, баягы эле бизнес. Ар бир адамдан чет элдиктерден 700төн алганда, 1250 сомдон алганда бир күндө бул жерде канча адам кириши мүмкүн? Мен байкашымча 1 сааттын ичинде эле бул жерге бир 500 адамдай кирет, жок дегенде эле 500 адам. Эми эсептеп коё эле, эртең менен 9-дан кечки 5ке чейин канча адам кирет? Бизнес идеяны эле мен эсептеп атам, акчасын бирөөнүн чөнтөгүнө кол салып. Пирамидалар жөнүндө айтпасам, бул небереси Микениосбу, атын деле билбедим. Бул Хафран баласы, бул жанагы $1 үстүндөгү жана ким кээбилер уламыш деп айтып коюшат Библияда деп. Үстү алтындан болгон дейт, ошол жерге алардын Кудай түшкөн дейт да. Алды аппак болгон дейт, мрамор мененчи. Жадашып атамбы? Сол жактагысы Хеопстун пирамидасы. Хеопс бул Хуфу. Хеопс деген грекче аталышы да. Анын жанындагы ошо аялдарынын, царицалардын пирамидаларын толтура болгон гробницалар, бирок тилекке каршы булар бузулуп калыптыр. Бул жерде деле толтура болсо керек эле. Булар менен фараондор эмнени билдиргиси келген? Эми оюнда жөөлүккө жашайбыз дегенде да булар мумиясын калтырып. Хостелге келип эле жатып уктап кеттим. Бир 2 сааттай уктап туруп, кечке чай ичкени чыктым. Hey, friend. Welcome. Assalamu alaikum. Welcome. How are you? It's Good. good? Yeah. Welcome anytime. This is chicken shawarma. Yes. This kidney. This kebab. Kebab. Yes. This burger. Burger beef. This one. This chicken kebab. Have you? Kebab. Okay. One kebab. Yes. Okay. Sit down. Come on here. Go. Бул жерде адимкеле бадыран помидор, чипсы лейс, сэндвич, кебаб менен и апельсин. Кафе жакшы экен, 150 фунтка өзүңөр көргөндө жеп чыктым. Мен ойлодум эле бир 200-дүн тегереги болот деп. Мен ойлогондо ошо интернеттеги отзывдар көрсө тура эле экен. 5-6 этаждан хостел киргенде эле биздин номер. Стандартный комната. Бул бөлмөдө мен буюмдарыма көңүл бурбагала, булар бардыгы бир рюкзакка батып кетет. Ушундай бардак.
душ, раковина, туалет, кровать. Бул жерге мен убак болгон жокмун, өзү ушундай экен. Таза эле, жакшы, жаман эмес. Завтракка кетейин. Айтмакчы, бул жердин баасы 11 канча, $12 жакын. Бул деген 1000 сом. Ичинде завтрак бар. Hello, my friend. Бул жерден өзүңөр тандайсыз, стандартный эле эртең мененки тамак. Бул жерде бардыгы сыр, бул жерде өздөрүнүн улуттук тамак нерселери, соустары. Түшүнбөдүм, бул жерде дагы бир нерсе экен. Астында нан, таттуу, ар нерсе каалаганда бар. Эми завтрак жөнөкөй эле болот да. Биз бул жерден бир сыр алып коелу, мына жерден. Чай айттым, өзү чай алып келип берет. Завтракты кылып алып, Али менен жолукканы кетейин. Айтмакчы, бул хотелден несі менен тартат өзүнө. Көрдүңөрбү? Пирамидалар көрүнүп турат бул жерден. Пирамидалар менен суктанып, чай ичип отурсаң. Каирдин көчөлөрүндө, Кууш көчөлөрүндө эки машина батышып келет экен, мынакей карагыла. Бизде болсо сөгүшүп калып кетпек. Ошондуктан дагы унаалар бардыгы чийилген болот, бири-бирине чийип, анан кийин булар сыртына краскасын деле карабайт, сылдап алып, менин машинем жаңы чийип кеттиң деген уруш болбойт экен буларда. Машинесин чийип алды, унчукпай кете беришет экен. Al-Azhar mecitine geldim. Bu жерде Ali деген кыргыз бала менен жолукканы келдим. Алини тартып коелу гана. Ассаламу алейкум. Кандай жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Сен деле Кытайга эле окшоштуң го. Ошо кыргызстарды көрсөт, Кытайда берип жатат. Булар билбейтпи да. Таанышып коюп, Али муну атым. Алине. Мына экөөбүз өзү жаңы эле жолуктук. Тааныш аркылуу эле болуп. Жакшыбы? Камера тартып алабызбы? Кээде уруксат бербей калабы? Элдин баары карай берсе өчүрө эле коюш керек окшойт эле камераны. Мечиттин видео тартканы тегүү салынат экен. Бир четине тура эле, азыр мечиттин сыртында турабыз, мына имарат капталынан. Чыкканда эле бул жери жер жемиш базары. Куран китептин түрлөрү, каалаганыңарды алып кетсеңер болот экен. Бул Al-Azhar'дын жанындагы дүкөндөрдө. Бул жерде жалаң Куран экен, а? Мен арабча эч нерсе түшүнбөйм да. Илимий китептерде сатылат негизи. Куранда эң көп турушу сатылат. Бул жака студенттерге негизи келүүгө оңой эле да. Келип анан экзамен тапшырабы же онлайн тапшырып койсо болобу? Келип анан тапшырат. Al-Azhar'да айтып атасызбы? Al-Azhar'да. Al-Azhar'га негизи келип анан тапшырат. Анан ошол өзүнүн илимий деңгээлине жараша түшүрөт да. Кайсы мустава болсо, кайсы уровень болсо. Бул жерде курс деген түшүнүк жок экен да. Бар? Барбы? Биринчи курс, экинчи курс деген. Негизи ошол куллия деп коет. Куллия бул бакалавр. Бакалавр өзү бакка 4 жыл университетте. Бардык эле факультеттерде. А бирок ошол университетке чейин иададияна санавий жараса хоста дегендер бар. Бул ошол колледж, институт сыяктуу деп түшүнсөк болот. Аларда ошол өз ара деңгээлге жараша курстар болуп бөлүнөт. Анан сиз экзамен тапшырганда деңгээлиңиз кандай болсо ошол мустабаңызга жараша аны түшүрөт да. Кысасы бардык адамга эшик ачык экен да бул жерде. Бул жерде дээрлик бардык курулуштар, имараттар тарыхый даталары менен бар. Мисалы ала кетсек, алда четте тургандагы имараттын курулганына 500 жылдан ашык болуптур.
Мындай имараттар көп болгондуктан бул жерде байкалбай калып кетет. 500 жыл деген оңой эмес, ушунча жыл сакташ. Бул жерде уга деле бир ушунча жыл болсо керек, 500 жыл. Негизи бул тарыхый районда эски район. Assalamu alaikum. في كتاب الملل والنحل. Арабтардын арабча китептер неси чыгат, бул сапаты жакшы, Бияктан негизи акчага окшош. китептер басмасы жакшы өнүккөн да. Азыр биз кайсы мечиттебиз өзү? Биз азыр Хусейн мечитинде турабыз. Бул ошол Дарбул Ахмар деген тарыхый райондогу мечит. Бул мечиттин өзгөчөлүгү кээ бир алымдардын айтуусунча, могул жерде имам Хусейндин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небереси имам Хусейндин башы көмүлгөн деп айтылат. Кээ бир алымдар болсо бул Сириядагы баягы Амияттардын мечитине көмүлгөн деп айтылат. Бул мечиттин өзгөчөлүгү ошол. Бул да ошол өтө эски тарыхый мечиттерден болуп эсептелет. Жакында эле реставрациясы болуп өткөн 2022 жылы. Бул ошол Али радиаллаху анху менен Муавия радиаллаху анху экөө халифалык талаш ортосунда фитна чыккан. Али радиаллаху анху халифа болуп калып, кийин Али радиаллаху анху дүйнөдөн өткөндөн кийин Муавия радиаллаху анху халифа болуп калат. Ошол кезде баягы фитна болуп пайгамбарыбыздын неберелерин өлтүрөт да, ошентип өлтүрүлгөндө анан ошол башын кесип бул жака алып келип койгон деген риваяттар айтылат. Анан ошол бул жакта адамдар келип кабырын зыярат кылат. Кесек болобу? Болот го. Эми ичинде башын коюп эмне болчу? Билбеп берем да мындай экен. Келип бияктан адамдар зыярат кылат. Биздин кабырлар зыярат кылыш деген нерсе бар да биз. Тартып берсек болобу? Негизи? Болсо керек. Болсо керек. Мындай алган. Булар башка өлкөлөрдөн келет окшойт да? Ошо келгендер. Египеттиктер деле жакта көп. Египеттин уже борборуна келип калыптырбыз бул. Ошондо кандай биздин жана площадь аянттай болуп калабы? Жок, бул ошол центральный район, Васатул Балад деп коет. Болсо англисча айтканда даунтаун. Аркадагы ким? Ибрагим Паша дейт го. Бул Осмондордун провинциясы болгон да бияк Египет убагында. Ошонун башчысы Мухаммад Али Паша дегендин баласы болуп чыккан. Бир канча убакыт Египетти да башкарып турган. Ибрагим Паша деп түркменди ойлоп атпайбы муну? Бирок кийин кайра бияк Англиянын колониясы болгон, Франциянын колониясы болгон. Могул район негизи ошо Европадан таасирленип Англияныкы экен бу? Жалаң могул. Архитектурный стильдер карай турган болсок, ошо классический, барокко стилдерине көп курулган зданиялар бар бияка. Бул жагы уже мына центрде деле уже индийский окшош эле да, Индия деле Британиянын колониясы болгон го. Окшош курулган. Мумбайга барсаң ушундай да, Мумбайга келсең бирок. Токсон 92-95-тин баалары канча бул жерде? Анча деле кымбат эмес. Кыргызстан сомуна 30-40 сом болсо керек. Ассаламу алейкум. Корея. Корея, ассаламу алейкум. كيفكم؟ اهلا بكم. قناة على اليوتيوب؟ YouTube. اسمك ايه؟ Ассаламу алейкум, Корея. اسمي ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك Атыңыз кимдей? Чолочу. مين؟ Чей. بياكلوا يوم الاندوم يا ابني عايز خدي بقى الكبول خسر يا سيدي. Ана биринчи Египеттен подписчиктерибиз чогултуп атабыз. انا بالصيني انا بالصيني
Ана экөө сиретке салайын. نحن نحب Шукран. Бул жерде 10 миң катталуучуң менен чет өлкөдө жүрсөң, Криштиану Роналдудой эле жылыс болуп кетесиң го. Кандай? Тиякта бирөөсү бир иш болуп Кытай менен сүрөткөлөшүп атам деп түнүкчү. Кореец мененби? Бул не майдан болуп калат ошондо? Майдан Тахир дедиңби? Тахрир майданы. Тахир майданы. Бул жакта эски парламенттин үйү экен. Болчу. Азыр эми жаңы Каир шаары курулуп, бардыгы көчүптүр ошол жерден. Бул жер ошон үчүн убактылуу бош. Кече Тахрир деп мен ушул жерге келгенде мен Ритц Карлтонду көргөм. Автобус менен эмеден келдик да, Шарм-эль-Шейхтен. Кандай жакшыбы? Египетке келип ушундай жылыс болуп кетебиз. Каирдин борбордук парк болуп аталып калабы. Аркада кимдин мечити дедиң эле? Мухаммад Али Пашанын мечити. Салахуддин Аюбинин чебинин ичинде экен ошол. İçi koz eкен. O baş жакка да чыкпады, ал жагы мындан да жашыл болуп калды. Азыр эле өзүбүз айтып аткан кайсы жакка кетип калды? Ал жакта экен, Унутуп калыш керек экен да. Мечитине Салахуддин Аюбинин өзүнүн чеби, резиденциясы. Ичинде кимдин мечити эле? Мухаммад Али Пашанын мечити. Бул элдер жашаган уже шаардын чеби болот да ошондо. Окумуштуулар куруптур, Кытайдын дубалынан алышпай турушат. Каирдин эли ысыктан тажаганда, эми азыр ысык деле эмес, бирок паркка келе салганда ушул жерге келишет экен да. Мындай башка парктар дагы барбы? Бар. Майда-майда эле болсо керек бирок, Эң чоң парк экен да бул. Аба ырайы азыр мындай жагымдуу болот экен да. Жайында канчага чейин жетет? 60га жетип калабы? 55, 46-47. 46-47. Ошондо деле көчөгө чейин шоор болот да. Кечки Али экөөбүз басып жүрүп чарчадык окшойт. Ал да чарчады, мен да чарчадым. Мынакей жаңы эле бул Алиаскар паркынан чыктык. Жакшы илимдүү, билимдүү бала экен Али. Ал өзү жөнүндө унутуп калдым го мен. Паркка кызыгып жүрөлү өзү жөнүндө сурабай калдым. Өзү 19 жашар бала экен Али. 5 жыл мурда келген экен бул жерге. Окуп жүрөт. Жана билим алуу бул бешиктен кабырга чейин деп коет го. Ошондой эле дагы Кыргызстанга качан кетесиң, окууну качан бүтөсүң десем, белгисиз дейт, окуп жүрө берем дейт. Канчалык билимге тойгондого кетем дейт, бирок бул бала билимге тойчу да эмес. Таанышканыма кубанычтамын негизи.
Farzı bolgon жүрөктүн kalkanı bul orozo. Tutkun pende жүрөгүңө imandын nuru tolboso. Bolsun desең таптаза жүрөктөгү абазды. Эринбегин мусулман оку 5 mal namazды. Can dünümdü azgırat arzıbağan dünüyüm. Alaqsıtıp жазгырат ыйман куту кетип үйүмөн. O жараткан кечиргин ырдап турган пендеңди. Тазим этем алдыңда озум алып келмемди. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed elçi kıl